Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен тарых жана география мугалими Иличбек Турдубекович. Өткөнкү теле чыгарылыш сабагыбызда биз сиздер менен кыргыздардын Чыңгыз хандын башкаруу учурунда жана монголдордун үстөмдүгү астындагы тарыхый болуп өткөн мезгили жөнүндө жана ошол кездеги кыргыздардын тарыхый маалыматтары аз болсо дагы көптөгөн маалыматтарды берип кеткенге аракет кылганбыз. Бүгүн биз Моголстан мамлекетиндеги кыргыз урууларынын ролу жөнүндө тааныштырып жана баяндамакчыбыз. Моголстан мамлекетиндеги кыргыз урууларынын ролу. Моголстан бул чагатайча айтылганда Моголстан деп аталат. 14-кылымда Чагатай улусунун чыгышында негизделген мусулман түрк монгол мамлекети. Элеген аймактары Теңир Тоо, Жетим Суу, Чыгыш Түркстан жана Памир Алай кыргыз элинин калыптанышынын акыркы кездердеги этаптары Моголстанда өткөн. Ар бир элдин тарыхында анын тагдырын түп тамырынан бери өзгөртүүчү бурулуш учурлар болуп, ал анын өнүгүү багыттарына өзүнүн таасирин тийгизет. Биздин элибиз үчүн өтө маанилүү окуялардын бири болуп, Кыргыз Республикасынын көз карансыздыгынын жарыяланышы менен анын тарыхындагы жаңы коомдук саясий мамилелердин башталышы эсептелинет. Суверендүүлүк шартында элдин тарыхка болгон кызыгуусу мыйзам ченемдүү түрдө жогорулаган. Кыргызстандын тарыхы дүйнөлүк тарыхтын бир бөлүгү болуп эсептелүү менен кыргыз элинин гана эмес, Кыргызстандын аймагындагы өткөн тарыхый доорлордо жашаган элдердин да тарыхын ичине камтыйт. Ал эми алардын басып өткөн жолун окутуу Кыргызстандын тарыхы сабагынын негизги милдети. Республикада азыркы мезгилде кандай гана өзгөрүүлөр жана жаңылануулар болбосун, анын аймагында жашаган улуттар өткөндөгүсүн эстелик катары сактап, өзүнүн элинин мурдагы изилденбеген тарыхтагы ак барактарын изилдөөгө аракеттенүү менен ата бабалардын мурастарына сыймыктануу менен мамиле жасоого тийиш. Бул багыт Кыргызстандын мамлекеттик саясаты болуп саналат. Анткени өзүнүн мекенин тарыхын үйрөнүү, билүү жана изилдөө аркылуу ар бир атуулда өзгөчө өсүп келе жаткан муундарга патриоттуулугу, өз ата мекенин урматтоо сезимдерин калыптандырат. Патриоттуулукка тарбиялоону өркүндөтүү менен гана мамлекеттин келечегин курууга болот. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз сиздер менен Моголстан мамлекети жөнүндө кененирээк токтололук. Чыңгыз хандын учуу кыйырына көз жеткис империясы жана мындайча айтканда дөөлөтү түзүлгөн мезгилден баштап эле анын урпактары жана монголдук феодалдык аскердик төбөлдөр карама каршы эки топко бөлүнүшкөн. Биринчи топ Чагатай, Гуюк, Барак жана башкалар атам замандан бери эле монголдорго салт болуп келе жаткан көчмөн турмушту жакташкан. Бул топ отурукташкан элди талаптоноо, айыл шаарларды талкалап, жайытка айландыруу саясатын жүргүзүү менен бул түзүлүштү колдошкон. Экинчи топ Менке, Мансут, Бек, Кебек жана башкалар эл отурукташкан жайларды, калаларды жана маданий жайларды талаптолоп бүлүндүрүү эч бир жакшы жыйынтыкка алып келбей тургандыгын жакшы түшүнүшүп, хан бийлигинин борборлоштурулуусун, дыйкандык чарбанын өнүгүшүнө камкордук көрүп, андан ары өсүшүнө көмөк көрсөтүү, кол өнөрчүлүктүн, сооданын жана шаарлардын өнүгүп өсүшүн, маданий жайлардын жана борборлордун түзүлүп, андан ары гүлдөп өсүшүн жакташкан. Биринчи топтун өкүлдөрү Чагатай улусунан түндүк чыгыш аймактарында, негизинен Жети Суу өрөөнүндө, ал эми экинчи топ болсо батышта Маверенахрда топтолушкан. Жогоруда аталган карама каршы саясий багыттардын жана феодалдык топтордун өз ара ыркы кетип, карама каршылыктарынын күчөшүнүн натыйжасында Чагатай улусунда өз алдынча болгон эки
жаңы мамлекеттин пайда болушуна алып келген. Моголстандагы кыргыз урууларынын калыптанышы боюнча дагы бир маалыматтарды айта кетелик. Бул 1346 жылы Казан хан өлтүрүлгөндөн кийин Чагатай улусу ыдырай баштаган. Башкача айтканда, мурунку калыбынан ажырап, бир топ өзгөрүүлөргө туш келген. Маверанахырда түрк-монгол эмирлеринин бир нече майда ээликтери түзүлсө, Мухаммед Айдардын эмгегинде, мындайча айтканда, тарихи Рашиди китебинде анын чыгыш бөлүгү маңдай сөбө Уртубун оюнундун энчисинде тийгени айтылат. Анда Чыңгыз хан басып алган жерлерин 4 уулуна бөлүп бергени, анын бири Моголстан болгону, кийинчерээк ал дагы 2ге бөлүнүп, Чагатайлар моголдорду жете, же болбосо каракчы, ал эми моголдор Чагатайларды Караунас, түз мааниде аргын деп кемсинтип атаганы, 16-кылымдын башында Бабурдун тукумунан башка Чагатайлар калбай, кыргыз менен өзбек казактар Моголстанды ээлеп алганы, моголдордон турган болгону Турпан, Кашкар жакта 30 миңдей калып, алар динчил мусулман болуп кеткени тууралуу маалыматтар бар. Чыңгыз хандан калган эрежеси боюнча хандар анын тукумунан гана шайланып, жерлерди улус беги, эмир жана башкалар аларга кызмат кылууга тийиш болгондуктан, бийликке жетүү үчүн алар хандын тукумунан бирөөнү пайдаланышкан. Ошондуктан бул мамлекеттин түптөлүшүнө күчтүү эмирлер Дуулат намындагы чоң роль ойногон. Башкача айтканда, Моголстандын тарыхы Уртубунун небереси Пулатчы Тугулук Темирди Чыңгыз хандын тукуму Ак Суу шаарына, чыгыш Түркстанга алып келип, такка отурушканынан башталат. Бул окуя 1347 жылы болгон. Ак Суу шаарын өзүңүздөр билгендей, ал азыркы Синьцзян уйгур автономиялуу округунун облусунда, районунда жайгашкан. Ошол жерде болуп өткөн тарыхтар менен далилденет. Ал эми анын уулу Кудайдат өз колу менен 6 ханды Моголстандын тагына отургузса, Эмир Сейит Али Улукбектин наместнигинен Кашкарды бошотуп, биротоло хандын ишенимине кирген. Тугулук Темир аттуу хан 1347 жылы жана 1362 жылдары башкарган. Бийлигин бекемдөө үчүн ислам динин киргизип, бир катар административдик, экономикалык, саясий реформаларды жүргүзгөн. Башкы калаасы 1347 жылдан жана 1380 жылга чейин Алмалык болуп, 1361 жылы Маверанахыр толук могол ханынын кол алдында калган. Ошентип, азыркы Кыргызстан жана Казакстандын түштүк чыгышын кучагына алган, башкача айтканда чыгышынан Баркөл, Эмил жана Иртыш, түндүгүнөн Көкчө теңиз, Балхаш, Бумлиш жана Каратал, батышынан Түркстан, Ташкент, түштүгүнөн Фергана, Кашкар, Чалыш, Турпан менен чектешип, атчан адам үчүн баш аягы 7-8 айлык жол болгон Моголстан мамлекети түзүлгөн. Кыргыз уруулары да Моголстанга караган аймактын ичинде калып, бирок көз каранды болбоо үчүн хандарга каршы тынымсыз күрөш жүргүзүп тургандыктан, Мухаммед Хайдар аларды Моголстан токоюнун арыстандары деп атаган. Тугулук Темирдин уулу Ильяс Кожонун тушунда 1362 жылдан 1380 жылга чейин башкарган Моголстон ыдыроого туш келип, Жети Суу аймагына Камараддин ээлик кылса, Иледен Тарбагатайга чейинки жерлер Анка төрөнүн колуна өткөн. 1368 жылы Ильяс Кожонун Турпанды басып алышы менен ал жердеги бурканчылыкты туткан уйгурлардын үстөмдүгү Турпан ыйыктуутугу жоюлуп, Турпан шаары борбор болуп калган. Ал убак 1380 жылдан 1419 жылга чейин уланган. 14-кылымдын 70-80 жылдары Аксак Темир бир нече жолу Моголстанга жортул жасап, натыйжада Кызыр Кожо бул убакыт 1380 жылдан
жылына чейин уланган, Аксак Темирге баш ийүүгө аргасыз болгон. Аксак Темир дегенде бул азыркы Самарканд шаарында жайгашкан ошол кездеги Темирлан деп аталган улуу хан болгон. Мухаммед хандын тушунда 1408 жылдан 1416 жылга чейинки убакытта Моголстан кайрадан күчкө кирип, Чүй талас өрөөнүн кайрып алышкан. 15-кылымдын биринчи жарымында чыгыштан 4 ойрот биримдиги Чоро, Тыргоот, Баргы, Кыргыз тынымсыз кол сала баштап, Увайс хан 1418 жылдан жана 1428 жылга чейин Увайс хан борборуна кайра алмалыкка көчүргөн. Ал өлгөндөн кийин Моголстандын саясий абалы начарлаган жана майда аймактарга бөлүнүп, ээлеген аянты да өзгөрүүгө учурай баштаган. Мисалга алсак, Мухаммед Хайдар боюнча бир учурда Султан Ахмат хан Ташкент Сайрамды таштап Моголстанга кетсе, экинчи бир жолу Кашкар, Жаңы Гысарды калтырып, кайра эле Моголстанга келген же ушул мезгилде Ташкент Сайрам жана Кашкар, Жаңы Гысар Моголстандан сыртта калган. 16-кылымдын башында Мухаммед Хайдар Моголстанга чыгышы Куча, батышы Хожент, түндүгү Чарын Челек, Иле дарыянын оң жеги, түштүгү Тарым суусунун аралыгындагы жерлерди киргизип, негизги шаарлары катары Кашкар, Жаркент же болбосо Яркент, Аксуу, Хотан, Атбашы, Аксы кентти Аксы деп аташкан ушул шаарлар көрсөткөн. Увайс хандан кийин кыргыз урлары күч алып, Могол хандары алар менен эсептешүүгө аргасыз болушкан. Эсен Бука хан бул 1433 жылдан 1462 жылга чейинки башкаруучусу болгон. Чүй суусунун аягындагы Козу башы деген жерди Өзбек Абул Кайыр хандын ооп келген Өзбек казак султандары Жаныбек менен Керейге берген. Мухаммед Хайдар боюнча хижранын 916 жылынан же болбосо 1510-1511 жылдарынан баштап кыргыздар аябай күч алгандыктан Моголстанга Теңир тоого бир да Могол ханы жолобой калган жана алардан Түркүстан, Сайрам, Шаш, Ташкент шаарынын чек жакасындагы өзбек казактарга катуу жабыр тартышкан. Муну шылтоологон Султан Сейитхан 1514-33 жылдары хижранын 928 жылы же болбосо 1521-1522 жылдары жайыты кең тоюту мол Моголстанды басып алууга кирише баштаган. Ал үчүн Мырза Али Тагай Улусбеги Мухаммед кыргыздарды эмир кылып дайындап, жаш экенине карабай уулу Абд Рашидти кыргыздарды каратуу үчүн Кочкорго жөнөткөн. Мухаммед кыргыз ага кыргыздардын бир бөлүгүн баш ийдирген. Калган бөлүгү казак Дайыр ханды колдоп кеткендиктен Абд ар-Рашид кийинки жылы Атбашыга, андан Кашкарга кайтып кеткен. Ушул учурдан баштап бир нече жолу катуу сокку жегенине карабай, кыргыздар Кашкар тараптагы Могол хандарына көз каранды болуудан биротоло арылган. Султан Сейитхан 1514 жылы Жаркент менен Кашкар тарапта өз алдынча мамлакат-ий Могулия аттуу мамлекет түзөт, бирок 1516 жылы Турпанда бийлеген Мансур хан Самансур хан же болбосо мындайча айтканда агасын башкы хан катары тааныйт. Турпан аймагын ээлеп калган Моголстан 1570 жылдары Мансур хандын уулу Шаа хан өлгөндөн кийин кыйрап Кашкар тараптагы мамлакат-ий Могулиянын хандарынын үстөмдүгүнө кирет. 1678 жылы мамлакат-ий Могулиянын Аппак кожонун чыккынчылыгынан кийин жунгарлар басып алып, 1704 жылы Мухаммед Мумин хандын көтөрүлүшүнө байланыштуу биротоло жоюлган. 14-кылымдын орто ченинде Орто Азиянын чыгышында жаңы мамлекет Моголстан, тагыраак айтканда Моголдор өлкөсү, түрк элдери Моголдор деп
моголдорду аташкан, түзүлгөн ушундай мамлекет. Моголдордун эң ири уурулары түркчөдө, монголчодо аталыштарын алып жүрүшкөн. Алардын ичинен дугулаттар, каңгырлар, аргунттар, бариндер, барластар жана башкалар өзгөчөлөнүшкөн. Алардын баары тең эч ак эле түрк тилинде сүйлөшүп, түрк салттарын кабыл алышкан жана өз мекени деп Монголияны эмес, Теңир тоону эсептешкен. Алар ислам динин кабыл алышкан. Бул уурулардын көбү кийинчерээк моңолдор жана башкача аталыштар менен кыргыз элинин курамына кирген. Азыр дагы биздин кыргыздардын арасында ушундай могол деген уурулар бар экенин биз билебиз. Же болбосо моңолдор деп коюшат. Моголстан мамлекети чыгыштагы Бар көлдөн баштап батыштагы Сыр дарыяга чейинки аймакты ээлеген. Анын түндүк чек арасы Балкаш көлү, түштүктө Чыгыш Түркстан болгон. Мамлекеттин чыгыш чет жакаларында кыргыздар жашаган. Моголстан мамлекетинин саясий турмушунда башкы ролду Дугулат уурусунун ири феодалдары ойношкон. Алар Чыгыш Түркстанды, Фергананын бир бөлүгүн, Алайды, Ысык көлгө чейин бүткүл борбордук Теңир тоону камтыган кеңири аймакты ээлешкен. Уруунун эң күчтүү феодалы Пулатчы болгон. Борбору Ак Суу шаарында жайгашкан. Талас, Чүй өрөндөрү, Ысык көл жана алардан түндүктөгү Балкашка чейинки аймак, чыгышта Иртышка чейин Эмир Пулатчынын кичүү бир тууганы Камарат Динге караган. Талас, Чүй өрөндөрү, Ысык көл жана алардан түндүктөгү Балкашка чейинки аймак, чыгышта Иртышка чейин Эмир Пулатчанын кичүү бир тууганы Камарат Динге караган. Пулатчы Чыңгыз хандын тукумунан болбогондуктан хандын тактысына олтура алган эмес. Ошон үчүн жашы толо элек Чыңгызит Тогулук Темирди таап алып, аны 1348 жылы хандыкка көтөрүп, анын аты менен башкарууну чечкен. Өзү хандын алдындагы жогорку бийлик болгон Улусбек деген кызматты ээлеп, аны мурастаган. Моголстандын биринчи ханы Тогулук Темир мамлекеттик ишке шыктуу чыкты. Ал көчмөн элдер менен тил табыша алган. 1354 жылы өзү ислам динин кабыл алып, аны мамлекеттик динге айланткан. Мусулман болуу менен Тогулук Темир бүткүл Орто Азиядагы бийликке атандашууга укук алган. 1360 жана 1361 жылдары Тогулук Темир Мавиранахрга жортул жасайт. Мавиранахр арабча которулганда дарыянын өзүндөгү жер деп аталат. Сыр дарыя менен Аму дарыянын ортосундагы жайгашкан жер. Акыркы жортулда моголдордун аскер күчү Сыр дарыяны кечип өтүп Кундузга чейин жетишип, олуттуу каршылыкты жолуктурушкан эмес. Тогулук Темир Самаркандка өзүнүн уулу Ильяс кожону наместник кылып калтырып, өзү чоң олжо менен Моголстанга кайткан. Моголдор Мавиранахрда талоончулук, каракчылык иштерин жасашкан. Аларга каршы элдик көтөрүлүштөр башталып, ага кээ бир жергиликтүү феодалдар да кошулушкан. Ильяс кожонун абалы өтө оор болгон. 1364 жылы Темир ооруп өлөт. Мавиранахрдын аскерлеринин башында Хусейн жана Темир деген эмирлер турган. Темир учурунда Тогулук Темирден көп жакшылык көргөн. Ошон үчүн көтөрүлүүчүлөр тарабынан туткунга түшкөн Ильяс кожону бошотуп, Моголстанга жөнөтүп жиберген. Ильяс кожо Моголстандын ханы болгондон кийин атасынын тышкы саясатын улантып, Мавиранахрды басып алууну чечет. 1365 жылы моголдор Мавиранахрдын Эмир Темир башында турган аскери менен Ташкенттин жанында беттешет. Салгылашуу учурунда катуу борон, нөшөрлөгөн жаан башталат. Жоокерлер улууган борондун буйрукту укпай, көз ачырбаган жаандан улам бирин-бири ажырата албай ылайда кармашты. Акыркы Эмир Темирдин аскерлери качып жөнөйт. Башаламан качып баратканда көпчүлүк кишилер ылайда тепселенип өлөт.
Баткак салгылашуу деп аталган бул салгылашууда 10 миңге жакын адам өлгөн. Жеңишке ээ болгон моголдор Самаркандка жакын келишип, аны курчоого алышкан. Эмирлер Темир жана Хусейин шаарды таштап качып кетишкен. Коргоосуз калган Самаркандтын калкы шаарды коргоону өз колуна алышат. Аны баскынчыларга багынууга каалабаган карапайым адамдар жетектеген. Коргоочулар шаарга кирүүчү негизги жолдон башкаларынын баарын казышып, айланта тосмолошкон. Моголдордун атчандары тар көчө менен жылып киргенде аларга жебелер, таштар, таяктар өндүрдөй жааган. Моголдор шаарды ала албай көпчүлүк кишисинен ажыраган. Ошондон улам Ильяс Кожо аскерин Моголстанга алып кетүүгө мажбур болгон. Алар кеткенден кийин эмирлер Темир менен Хусейин Самаркандка келишип, өздөрүнүн бийликтерин чыңдаш үчүн шаарды коргоочулардын жетекчилеринен өлтүрүшкөн. Ошентип жоону карапайым элдер жеңгени менен анын жемиштеринен феодалдар пайдаланышкан. Белгилүү болгондой, 1380-жылдын акырында Моголстанда өз алдынча болгон бир катар түрк-монгол элдеринин арасында кыргыздардын ээликтери пайда боло баштаган. Арасында Булгачын, Барын, Арканут, Меркит жана башка уурулар болгон. Алардын бири Арканут уурусунан чыккан эмир Кожобектин жээни Энге төрө болгон. Ал акырындык менен Моголстандагы саясий аренага чыга баштаган. 1387-жылы Энге төрө 20 миң аскери менен Сайрам жана Ташкен аркылуу Ферганага басып кирген. Фергана башкаруучусу Омор Шайык алардын алдынан аскерлери менен каршы тозуп чыккан. Алар Акшикент дарыясынын жээгинен Низам ад-Дин Шами боюнча Аксай, Натанзи боюнча Сырдария кезигишкен да бири-бирине каршы согушка батынып кирише алышпай узакка чейин туруп калышкан. Бир күнү түнкүсүн Энге төрө 20 миңге жакын аскерин турган жерине калтырып, аларга көп жерге от жагууларын буйруп, өзү калган аскерлери менен бирге дарыянын жогору жагы менен айланып өтүп келип душманына капысынан кол салган. Омор Шайык артка чегинип өзгөн чебине бекинген. Энге төрө чепти көпкө чейин камалап турганда Самаркандтан ага каршы аскер келе жатканын эшитип, согушта чогулткан олжосун жыйнап, Моголстанды көздөй артына кайткан. Моголстандагы чыныгы бийлигинин жана ээлигинен ажыраган Камар ад-Дин Ак Ордонун башкаруучусу Токтомуштун жардамы менен Эмир Темирге каршы күрөшүүнү көздөп Ак Ордого келген. 1388 жана 1389 жылдары Эмир Темир Токтомушка каршы аттанууну ойлогон, бирок анын эмирлери менен аскер башчылары алгач Энге төрө менен эсептешүүгө кеңеш беришет. Эмир Темир бул кеңешти туура кабылдап, аскерлерин 30га чейин жеткизип чыгышты көздөй аттанган. Темирдин бул жолку жортулуу Моголстанды аябай бүлүндүргөн. Анын аскерлери мамлекеттин түпкү чеги болгон Кара Иртышка чейин кирип барышкан. Эмир Темирдин аскерлери Дашт Кыпчак аркылуу өтүп, түндүк чыгышты көздөй бет алышкан. Алар Бөрү башы, Тубалык, Корук, Уртак, Узнак, Аткан Сури, Туграрут, Улар, Чарлык жана Айгыр жал деп аталган жерлерди ашуу талааларды басып өтүшкөн. Айгыр жал аймагынан Темирдин кароолдо турган аскерлери Энге төрөнүн баарын, ууруларын издеп жүргөн 1000ге жакын аскери менен бетме-бет кездешип калышкан. Бул согушта могол аскерлери жеңилүүгө дуушар болуп, туткунга түшкөндөрү Энге төрөнүн Урунг ярда эч нерседен капарсыз жаткандыгын айтышат. Эмир Темир ошол замат душманын камытпай басып калуу үчүн аскерлерин жөнөткөн. Бирок жол көрсөтүүчү адам жолунан адашып калып, алар сан чалыш, кыян казы, кек сал же болбосо кел сал
аркылуу өтүшүп, 4-күнү гана Араң Ай Акузга жетишкен. Бул жерден Тимур уулу Омор Шайыкты душманды издөөгө жөнөтүп, өзү Кара Тоо, Шире, Шибер Тоо, Көк Маарак, Кураган деген жерлерден өтүп, Кара Кучурга келген. Же болбосо Кара Кужур деп аталат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүнкү телекөрсөтүү сабагыбызда Моголстан мамлекетиндеги кыргыз урууларынын ролу жөнүндө баяндадык. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.